Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Соке Сакенин досу Райым соттон оңой олтоңгутулду. Ушундай билдирүүнү журналист Али ачык айтып чыкты. Анын айтуусунда өлкө башчылары менен коюн колтукташ болуп келген өлкө жемкору Райым Матраимов Бишкек шаарынын 1-май сот залынан 260 миң сом төкмөкчү болуп, эркиндикке таза абага чыгып кетти. Эми миллиардер коррупционер Райым Матраимов өлкө ичинде кенен кесир гана жүрбөстөн аба майданы менен учуп, чет өлкөгө да кенен сайраңдай алат. Журналист Алинин пикиринде, бүгүнкү Садыр Жапаровдун бийлигинде көпчүлүк көз салып турган өлкө жарандарын бетине түкүргөндүк, элдин көз салуусу көз салбагандык болгон. Ошондой эле Райым 2 миллиард сом акча каражатын өлкөгө төгүп берет. Миллиондогон доллар жашылбайдан кутулуп кеткен. Жемкорлор жемин жедирбей, бийликтегилерге жем чачып жүрө беришеби? Оорулуу ооруганына чыдабай аптекадан дары уурдап алса 7 жылга соттолуп кеткен. Ал эми Райым көзгөрүнө миллиарддаган акчаларды өлкө казынасына салбай, капчыгына салып, кымырабай эркиндикте жүргөндүгүнөн дагы кеп салган. Чириген байлар кутулган, чемишке урдагандар абакта чириген заман. Заманың менен куурап кал, куураган заман баарын курутмак болду. Бул куруткан заманын карапайым калктын кара башына гана тийип жатат. Анткени кедейин кенен кесирдикке жашабай эле кедейлиги башынан кетпей, кетип бара жатат. Байдын башынан байлык кетпей, кеңейип эле бара жатат. Байлар байлыгын кесирленип, ага ал гана жетишпей, бийликти да колго ала баштады. Жадаганда өлкө башчыларында колго алып, кол балага айлантып алгандай. 30 жылдардан бери эгемендүүлүктүн өлкө башчылары кумтөр алтынын кол жоолугуна айланткан. Айланганы ошол да, ошонун эле айланасында тегеренип калышат. Азыркысы да кумтөрдөгү толтура алтынды көзү көрбөй, бир паста алтын калдыктары калбаптыр, тийбегиле деп кол тийгизгиси келбей калды. Айтканына караганда өзү көзөмөлдөйт окшойт. Жегиштери жегенинин жемин таштап, жемчөөсүндөгүсүн бергиси келбейт. Топтошкон топ башчыларынын мафиялары колго илинбей, тоо курдагандар тобу менен камакта жабышып жатат. Шадиев Америкада, Максим Англияда, Соке жакында Меккеге кетти. Дагы кимдер өлкөдөн чыгып кетет. Өлкө башчы жалган маалымат таратты. Мындай билдирүү менен массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө Садыр Жапаровдун мурунку адвокаты, Ак үйдүн экс дин иштеринин кызматкери Акин Токтоналиев муфтий Максат Ажынын сотуна катышып жатып айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун муфтиятта 155 миллион сом акча каражатын кайсы бир партияга шайлоо убагында жумшалып кеткен деген кебин жалгандыкка чыгарып, төгүндөп оосуна келгенди оттобосун деди. Айта кетсек, өлкө башчысы мамлекеттик телеканалга берген интервьюсунда муфтияттын кассасынан 8 миллион доллар алынып, банктарга акча жүгүртүүгө салынып кеткендигин жана 155 миллион сом шайлоо иштерине жумшалып кеткендиги туурасында айткан. Бүгүн муфтий Максат Ажы сот залынан үй камагына чыкты. Муну коомчулукта ар кандай талкууга түшүдө. Кээ бирлери муфтийдин үй камагына чыгышын бийликтин чегиниши деп бааласа, кээ бирлери оң баасын берүүдө. Ажоо болгондон кийин, ал менин мурунку подзащитныйм болгондон кийин, мен анын адвокаты болгондон кийин, азыр ал оосуна келгенди сүйлөбөш керек болчу. Ачык эле айтайын, бирөөлөр ушак тартып келсе эле, ошонун ушагын угуп отура берет экен да. Андай ажоо боло албайт да. Ал такташ керек болчу да биринчи. Аны эмне үчүн тактабай туруп, айтат саясий ишкерге берип атыптыр. Андай иш жок экен да. Ажоону уят кылып атышат. Мен аны уктум, аякта жазып атышат. Токталиев Акинди эмне үчүн кызматтан алып койдуң десе, ошону айта алган жок. Эмне үчүн алып койгон жок. Же иштелбей калган үчүнбү? Же да бирдемке саясий заказ аткарбай койгон үчүнбү? Айткан жок дагы. Аны буйтап талтаңдап өтүп кетти. Айтат, Бурханов деген мага айтты, мен Бурхановго деп тапшырма бердим элем, муфтияттар жакпен тактап сүйлөшүп алгыла десе, Бурханов Токталиевке айтыптыр, Токталиев туура эмес жүрүп, арыз жазыптыр. Антпейли Бурханов так мага айткан. Садыр Жапаров айтты, Максат Ажы кетсин деп айтты, сага бер деп мага резюмесин берген. Ким муфти болуп келерин дагы мага көрсөткөн. Ошол иши далилди мен 24 январда муфтияттын ишинде Садыр Жапаров отурду, алынын кеңештери отурду, жана Бурхан отурду далилдеп көрсөткөм да. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.